Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? 9-августка алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжам Аламирова тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Өлкөдө жакыр үй бүлөлөр үчүн социалдык контракт долбоору ишке ашат. Кафенин кызматкери зордуктоого шектелип кармалды. Баткен шаардык мэриясы Фейсбукта талкуу жараткан маселелер боюнча түшүндүрмө берди. Ысык көлдө жоголгон эгиз кыздар табылды. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Өлкөдө жакыр үй бүлөлөр үчүн социалдык контракт долбоору ишке ашат. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган жакыр үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында Эмгек министрлиги бүткүл өлкө боюнча социалдык контракт долбоорун ишке ашырат. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. Өкмөттүн токтомуна ылайык социалдык контракт долбоорун ишке ашырууга республикалык бюджеттен бөлүнгөн 282 миллион сомдон Бишкекке 35 миллион сом бөлүндү. Бул каражат жакыр үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга көмөктөшө турган 350 бизнес долбоорду ишке киргизүүгө жумшалат. Катышуу боюнча жөлөк пул алуучулар үчүн консультацияларды өткөрүү иштери жүрүп жаткандыгын Эмгек министри Кудайберген Базарбаевдин Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров менен жолугушуусунда айтылды деп белгиленет маалыматта. Кафенин кызматкери зордуктоого шектелип кармалды. Бишкекте өспүрүм кызды зордуктоого шектелип, кафенин кызматкери кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Милицияга арыз менен 1964-жылы туулган Жаран кайрылып, 7-августка караган түнү Лебединовка айылында белгисиз адамдар 2005-жылы туулган кызынын эркине каршы жыныстык катнашта болгонун айтып, чара көрүүнү суранган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен кылмышка шектүү катары 2002-жылы туулган Жаран кармалып, вактылуу кармоочу жайга киргизилди. Баткен шаардык мэриясы Фейсбукта талкуу жараткан маселелер боюнча түшүндүрмө берди. Баткен шаардык мэриясы шаардын аймагындагы инфратүзүмдү жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жаткан курулуш иштериндеги ыңгайсыздыктар үчүн шаар тургундарынан кечирим сурайт. Ошондой эле шаардын жашоочуларын түшүнүү менен кабыл алат деген ишеничин билдирет деп айтылат маалыматта. Мурат Салихов көчөсүнүн күнчыгыш тарабында жайгашкан Көрүстөн менен Чоң жолдун ортосундагы жер тилкеси 1996-жылы Баткен шаарынын тургундарына үлүш катары берилген. Баткен шаардык мэриясы ар бир үлүш ээлери менен макулдашып, долбоорду аткарууга тоскоолдук жараткан 670 чарчы метр үлүш жер үчүн шаардын башка аймагынан жер берип, аталган жер тилкесин муниципалдык менчикке өткөрүү боюнча макулдашуу иштерин жүргүзгөн. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын тактамасы боюнча тоскоолдук жараткан бир жарандын ошол жердеги үлүш укугу катталбагандыгы аныкталган. Учурда көйгөйлүү маселени Баткен райондук соту аркылуу чечүү иштери жүрүүдө. Эске сала кетсек, Салихов көчөсүнүн күнчыгыш тарабындагы жолду бойлой курулуп жаткан тротуарга жергиликтүү бюджеттен акча каражаты каралган. Долбоордун жалпы суммасы 2 миллион 206 миң сомду түзөт. Жөө адамдар жүрүүчү жолдун 891 чарчы метр аралыгына брусчатка басылат, ал эми 495 метр аралыгына суу кетүүчү ноолор коюлат. Мындан тышкары 990 метр аралыктагы жол четине бордюр орнотулат. Ошондой эле учурда социалдык тармакта талкуу жараткан Салихов жана Курманжан Датка көчөлөрүнүн кесилишиндеги каналга өтмө көпүрө курулат. Белгилей кетсек, долбоордун аткаруу мөөнөтү 2022-жылдын 1-сентябрына чейин белгиленген. Учурда курулуш иштери толук бүткөрүлө элек экендигин маалымдайбыз деп жазылат мэриянын маалыматында. Белгилей кетсек, кечээ 8-августта социалдык тармакта шаардагы курулуш иштеринин жүрүшүндөгү ыңгайсыздыктар кооптуу жагдайлар талкуу жараткан. Ысык көлдө жоголгон эгиз кыздар табылды. Голубой ысык көл эс алуу жайында 10 жаштагы эгиз кыздар жоголуп кеткендиги тууралуу милицияга маалымат түшүп, тийиштүү кызматкерлер издөө иштерин жүргүзүп, табылган эгиз кыздарды туугандарына өткөрүп беришкен. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Ошондой эле Кыргызское море эс алуучу жайда жоголгон 5 жаштагы кыздын ата-энеси да милиция кызматкерлерине жардам сурап кайрылышкан. Кечки саат 21:15 чамасында милиция кызды таап, аман-эсен ата-энесине өткөрүп беришкен. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжам Аламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.